Баткен облысы ооруканасында жаткан Асылбек Каримов дарыланууга муктаж. Өмүр сакчылары ден соолугу жабыркагандыгын тастыкташты. Баш мээси чайкалган. 20 күндө абалы турукташса, үйүнө чыгууга уруксат берилет. Канча жолу дейт башыма урушты, тийиштүү дубал сүрдүлөр дейт. Анан баягы электр тогун өткөзүп денемден деп неме кылды. Анан денесин карап көргөнүбүздө ушул следи травма турат, кровоподтек, гематомалар бар денесинде баш жагында. Ошол бизге 1-ноябрдын алып келишкен. 1-ноябрдан бери ушул бизде азыр областык оорукананын травматология бөлүмүндө дарыланып жатат. Керектүү специалисттерден көрсөтүп, азыр акыбалы бүгүнкү күндө турабыз. Тажикстандын коңшулаш Чарку айылынын базарына барган Асылбек Каримовду 24 октябрда себепсиз эле күч органы кармап кетишкен. Аяосуз кыйынчылык көрсөтүп, телефондо сакталган ар кимдин сүрөттөрүн көргөзүп, тааныйсыңбы деп жатты дейт. Мага да көрсөтүп сурады, даже аттарын айтып сурады. Кимде канча оружие бар, ким дегенде оружие бар, ким дегендер уруш баштайт, лидерлер кимде, бая тополоң болгон маалда канча үйгө солдат кирген, сенин үйгө канча солдат кирген деп сурап аткан. Сурап урду мени. Токко койду ошол жерде. Кыргыз-тажик өлкөлөрүнүн ортосунда чек арасы тактала элек аймактар көп. Облустук бийлик чек арада жашаган жарандарга түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп жатарын билдиришти. Ошентсе да тургундар коңшулаш өлкөгө барган кезде алардын мыйзамдарын так сактаса деп эскертишет. Ушул бирип билбестен бузуп коюп атат. Мына ушунун натыйжасында биздин негизги жергиликтүү элге кээде мындайча айтканда мындай бир жагы кыйынчылыктар жаратып, бир жагы мындай азыркы мыйзамдарга ылайык тиешелүү ар бир мамлекет өзүнүн мыйзам чегинде чараларын колдонот. Мына ошол чаралардын алкагында бизде жарандарга кичине оор болуп калып атат. Чыгырлаш айылдын тургуну Асылбек Каримов сыяктуу күнөөсүз кармалып, кыйноого кабылгандар бар экендигин жергиликтүүлөр айтып жүрүшөт. Дегени менен эки мамлекеттин белгиленген мыйзамдарын одону бузгандар жоопко тартылышат. Аскар Баймуратов, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен.